26-апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров абактан бошотулду. 26-мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адахан Мадумаровду күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу өкүм чыгарган эмес. Депутат райондук соттун чечимине каршы даттанбаганы үчүн 26-апрелге караган түнү абактан бошотулду. Дагы убакыт бар. Биз карап жактоочуларыбыз менен талкуулап, кеңешип улантабыз. Мыйзамга ылайык өкүм алынган күндөн тарта 30 күн берилет. Мен өкүмдү 16-апрелде алдым. Демек баары алдыда, деди ал. Эл өкүлүнүн айтымында ал депутаттык мандатына байланыштуу камалган. Алардын башка иши жок. Биз акыркы демибизге чейин күрөштүк жана күрөшөбүз, деди ал. Мадумаров өткөн жылдын 2-сентябрында Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилген. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. Бишкекте Ататүрк паркынын аймагынан жер жана үй сатып алган бир нече жаран мүлктөрү сүрдүрүлүп калышы ыктымалдыгынан улам президент Садыр Жапаровго жардам сурап кайрылышты. Алар 25-апрелде басма сөз чыйын курушту. Тургундардын бири Толгонай Султанова алар жер басып албаганын, парктын аймагынан сатып алган үйүнүн кызыл китеби бар экенин, мыйзамсыз болсо, демек мам органдар эскертип айтышы керек болчу да, деп билдирди. Биз мыйзам чегинде укугубузду коргойбуз. Жакынкы күндөрү сотко кайрылабыз. Чынында сотторго деле ишенич жок. Президент Садыр Жапаровго эле ишенип турабыз, деди дагы бир тургун Талантбек Исманов. Басма сөз чыйын курган тургундардын айтымында алар президентке кайрылуу үчүн кол топтоп жатышат жана кол коюп бергендердин саны 96 адамды түзөт. 12-апрелде мэр Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынын аянтын 1992 жылдагы калыбына келтирүү жөнүндө токтомго кол койгон. Шаар бийлиги паркка 43 гектар жерди кайтарып, мыйзамсыз курулган 100дөн ашуун объектти сүрдүрүүнү пландап жатат. Порнографиялык мүнөздөгү көрүнүштөрү бар тасмаларды элге көрсөтүүгө тыюу салуу сунушталды. Маданият министрлиги токтомдун долбоорун демилгеледи. Анда кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору мамлекеттик мекемесине караштуу эксперттик кеңешти түзүү сунушталууда. Анын курамына кинематография тармагынын эксперттери менен адистери кирет. Бул кеңеш мамлекеттик каттоого жана жүгүртүү күбөлүгүн алууга көрсөтүлгөн бардык аудиовизуалдык чыгармаларга алгачкы экспертиза жүргүзөт. Документте эгер чыгармаларда порнографиялык мүнөздөгү көрүнүштөр же ишмердиктин тыюу салынган башка түрлөрү табылса, анда эксперттик кеңеш материалдарды кинематография департаментине караштуу ведомстволор аралык эксперттик комиссиянын кароосуна жиберери айтылат. Өз кезегинде кароонун жыйынтыгында прокаттык күбөлүк берүү же бербөө чечими чыгарылат. Маданият министрлиги азыркы тапта мыйзамдагы боштуктарды толтуруу керек деп эсептейт. Себеби өлкөнүн ар кандай кинофестивалдарында чыгармачылык эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга тыюу салуу ченемдерине туура келген жана кинофильмдерди милдеттүү мамлекеттик каттоо ченемдерине формалдуу түрдө туура келбеген фильмдерди көрсөтүү учурлары болгон. Токтомдун долбоору 24-апрелде коомдук талкууга коюлган. Күрөш федерациясынын вице-президенттери Ахрор Иминов менен Дамирбек Асылбек уулу өз ыктыярлары менен отставкага кетти. Бул тууралуу федерациянын өзүнөн билдиришти. Күрөш федерациясы Иминов менен Асылбек уулуна уюмда кылган кызматы үчүн ыраазычылык билдирди. Ахрор Иминов учурда камакта. Ал былтыр октябрда Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун кээ бир мүчөлөрүн каржылоого шектелип кармалып, уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу боюнча айып тагылган. Ал бир айдан кийин бошотулуп, бирок 2024-жылдын январында кайра кармалып, ТИЗОго киргизилген. Ал эми жогорку кеңештин экс-депутаты Дамирбек Асылбек уулу уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана адам сатуу беренелери менен Казакстанда 10 жылга соттолгон. Ал 2019-жылы Кыргызстанга экстрадицияланган. 2020-жылы августта жогорку сот ага мунапыс берген. Чүй облустук соту Акчолтой Тукуновду 2 айга камакка алды. Аламүдүн рай сотунун 19-апрелдеги Тукуновдун кармалышы мыйзамсыз жана негизсиз деген чечими жокко чыгарылганын Клоопко 26-апрелде соттун басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Акчолтой Тукунов 17-апрелде массалык башаламандыктар беренесинин негизинде кармалган. 19-апрелде райондук сот аны башкаруу чарасын карап, кармоо мыйзамсыз деп таап, сот залынан бошоткон. Бул чечимге каршы облустук сотко Аламүдүн райондук прокуратурасы апелляциялык арыз жолдогон. Буга чейин жактоочусу Умар Молдобеков Тукуновго башында бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча айып тагылганын, бирок Аламүдүн рай сотунда
баш коргоо чарасы каралып жатканда берени массалык башаламандыктар беренесине өзгөртүлгөнүн билдирген болчу. Азаттыктын маалыматына ылайык, кылмыш иши анын Facebook барагында 2021-жылы жарыялаган видеосуна байланыштуу козголгон. Катуу жааган жамгырдын улам Нарын жана Өзгөн райондорунда сел жүрдү. 26 апрель күнү эртең менен Нарын районунун Куланак айылында кыска аралыкта жаап өткөн жамгырдан улам Куржылга коктусунан сел түшүп, бир турак үйдүн короосун каптады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмү ишке тартылып, селден тазалоо иштери уланууда. Ошондой эле 25 апрелде 20:30 чамасында катуу жааган жамгырдын кесебетинен Ош облусунун Өзгөн районунун Игириз суу айыл аймагынын Корсетти айылында сел жүрүп, бир турак үйдүн короосун жана ички чарбалык унаа жолдорду суу каптады. Ушул тапта унаа жолу жабык. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан кыяндын кесепеттерин тактоо иштери жүрүп жатат дешти мекемеден. Бишкекте баңгизат жасоо үчүн 4 тонна апийим куурайы сакталган кампа табылды. УКМКнын маалыматына ылайык, кылмыштуу топ алыскы жана жакынкы аймактарга, чет өлкөлөргө, Кыргызстанга, андан соң коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Кытайга баңгизаттарды мыйзамсыз алып өтүүнүн туруктуу каналын уюштуруу аркылуу көмүскө киришилерди адалдап жүргөн. Бишкектеги кампалардын биринен жалпы салмагы 4 тоннадан ашкан ири көлөмдөгү апийим куурайы аныкталган. Кадеин жана морфин баңги жана психотроптук заттарын камтыган апийим куурайынын лабораториялык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы 350 килограммга жакынды түздү, деп билдирди атайын кызмат. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. УКМК 2 жаранды кармап, ТИЗОго киргизди. Тергөө уланып жатат.